Медербек Саидов жаман наивный сыңарда эки дос бийлик талашып урушуп кетти болгону камалат, жоопкерчиликке тартылат, иш козголот деп үмүт кылып жатканыңарды токтоткула. Андай болсо эбагалы иш козголмок. Чыныгы саясий эрк болгондо мыйзам эч ак иштемек. Азыркыга чейин үн жок болсо демек коргоп жатат досун. Оозуңар айрылгыча кыйкыргыла, пост жазгыла, талкуу кылгыла. Бирок системанын ичинде досун сактап калуу механизми мурдатан эле иштеп жатат. Элге шоу башка, чыныгы чечим башка. Ошондуктан бул жерде адилеттик издөө убакыт коротпой баарын өз аты менен аташ керек. Эгер бүгүнкү күнгө чейин иш козголбосо, демек аны камоого эмес, куткарып калууга саясий чечим кабыл алынган деп жазат ал. Бакмурат Токтогулов: мени жана элди таң калтырган суроо жаралып жатат. Эмне себептен өлкөнүн алдыга кетишине салым кошуп жаткан жеке ишкерлерди тонодуңар? Өлкөгө салык төгүп, ишкерлик кылып, элге иш берген ишкерлерди эмнеге кустурдуңар? Алар мамлекеттик кызматкар элер беле? ОПГны каржылайт деген жөө менен камап, кыйнап, мүлктөрүн тартып алып коюп, өлкөнү өркүндөтөбүз дедиңерби? Ташиев: өлкөнүн өзөгү болгон чоң жана кичинекей ишкерлерди тоноп, өзүңөр мыйзамга жамынып алып, ОПГдан дагы жаман иштерди жасаганыңар эми билинип жатат. Ташиев: акыркы убакта өтө катуу көп, уже Кудайды дагы камайм деген бийиктикке жеткен. Эми өлкөгө кустуруп, анан өзүнүн чөнтөгүн толтурган тергөөчү оперлердин дагы иштеген иштерине мыйзамдуу баа бере турган учур келди. УКМКны колдонуп, каракчылыктын эшигин ачкан Ташиевке иш козгоп камаш керек. Баласын, инисин, аялын булар өлкөнүн тынчтыгына фейктер менен бүлүк салган, үй бүлөсү менен эле каракчы экен деп жазат Бакмурат Токтогулов өзүнүн Facebook баракчасына. Бакыт Абдумаликов: канча кылым мурун жашаган жети атасын унутпаган кыргыз досунун ишенимин артыкча пайдаланып, өзүнүн аша чапкан саясатын өзгөгө башкаруу жолум деп ишенип алган Камчыбек Ташиевдин кылгандарын кечиреби? Акыркы жылдарда коомдо чоң резонанс жараткан окуялар болду. Айрымдары криминалдык дүйнө менен байланышкан, айрымдар укуктук системага тиешелүү, айрымдары болсо түздөн-түз мамлекеттик чечимдер менен байланышкан. Мисалы, Камчы Көлбаевдин өлүмү коомдо ар түрдүү пикир жараткан окуялардын бири. Бул окуяны айрымдар кылмыштуулукка каршы күрөштүн жыйынтыгы катары баалашса, башкалары анын айланасындагы жагдайлар боюнча али да болсо суроолорго жооп таппай келишет. Мындай талкуулар коомдо адилеттик жана мыйзамдуулук темасын кайра-кайра көтөрүп турат. Ушуга окшош эле коомчулуктун көңүлүн бурган дагы бир окуя Жарасул Абдураимовдун тагдыры. Камактан кордук көрүп, ооруп, бир жолу түгөнгөн абалга жеткен кезде чыгарылып туруп, анан бир күндөн кийин каза болуп калганы да күмөн-түмөн ойлорду таратты. Бул жерде адамдар көбүнчө укуктук система канчалык деңгээлде адилет иштеп жатат деген суроону беришет. Ошондой эле банкир Казакбаевдин түрмөдө каза болушу да коомдо чоң талкууга себеп болду. Мындай учурларда эл үчүн эң маанилүү нерсе ачыктык. Эгер маалымат жетишсиз болсо, суроолор көбөйөт. Ал эми суроолор ишенимге түздөн-түз таасир этет. Мындан тышкары айрым чиновниктердин үй бүлөлөрүнө байланышкан окуяларда коомдук пикирге таасир этти. Маселен, саясатчы Канат Исаевдин уулуна байланышкан, аны окуп жаткан окуу жайынан айдатып жибергендиги боюнча маселелер. Бул мисалдардын баары бир нерсени көрсөтөт. Кыргызстанда ар бир окуя бул жөн гана жеке факты эмес. Бул коомдук ишенимдин көрсөткүчү. Эл ар бир окуяны салыштырат, талдайт жана жыйынтык чыгарат. Мындай шартта жогорку кызматтагы адамдардын ролу өзгөчө маанилүү. Айрыкча коопсуздук жана тартип үчүн жооп берген жетекчилерге карата талап жогору болот. Арийне Камчыбек Ташиевдин ишмердүүлүгү дайыма коомчулуктун эс тукумунда ар кандай боек менен калды. Деген менен ар бир чечим, ар бир кадам бааланат, талкууланат жана тарыхта калат. Кыргыз коомунун эң чоң өзгөчөлүгү унутпаганында. Бизде кан унутулбайт, адилеттик табылмайынча сөз бүтпөйт деген түшүнүк бекем жашайт. Бул кээде оор жүк, бирок ошол эле учурда бул коомду жоопкерчиликтүү кылган күч. Ошондуктан бүгүнкү күндө эң негизги суроо күч эмес, адилеттик, эл мыйзамдын иштешин, тең салмактуулукту, ачыктыкты күтөт. Эгер ушул принциптер сакталса, коомдо ишеним бекемделет. Эгер сакталбаса, ар бир окуя эсинде калат, ар бир суроо жооп күтөт. Жыйынтыктап айтканда, Кыргызстанда саясат бул жөн гана башкаруу эмес, бул элдин ишенимине жооп берүү, тарых алдында таза калуу жана ар бир адамдын тагдырына жоопкерчилик менен мамиле кылуу. Анткени бул жерде эч нерсе унутулбайт, ар бир окуя өз баасын алат. Бүгүн болбосо да эртең сөзсүз деп жазат Бакыт Абдумаликов өзүнүн Facebook баракчасына.
Президент Садыр Жапаров Кыргызстандын Ирандагы дипломаттарыны коопсуздугун камсыз кылууну тапшырды. Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги президент Садыр Жапаровго жакынкы чыгыштагы чыңалган кырдаал тууралуу маалымат берди. Өзгөрүп жаткан кырдаалды эске алуу менен мамлекет башчысы Тышкы иштер министрлигине Иран Ислам Республикасындагы Кыргыз элчилигинин кызматкерлеринин коопсуздугун камсыз кылуу боюнча зарыл чараларды көрүүнү тапшырды. Бул чаралар дипломатиялык өкүлчүлүктүн кызматкерлеринин жана алардын үй бүлөлөрүнүн өмүрүнө жана ден соолугуна келтирилиши мүмкүн болгон тобокелдиктерди минималдаштырууга багытталат. Кыргыз Республикасынын президентинин маалымат саясаты. Трамп Ирандын электр станцияларына сокку урууну убактылуу токтотту. АКШнын президенти Дональд Трамп Ирандын электр станцияларына сокку урууну убактылуу токтотту. Бул тууралуу ал өзүнүн социалдык тармагына жазган. Анын айтымында бир нече күндөн бери иштеп жаткан келишимдин алкагында Ирандын электр станцияларына жана энергетика инфраструктурасына ар кандай аскердик соккуларды 5 күнгө жылдырууга буйрук берген. АКШ менен Ирандын ортосундагы согуштук аракеттерди токтотууга жетишүү үчүн акыркы 2 күндүн ичинде жакшы жана жемиштүү сүйлөшүүлөрү болгонун билдирем деп жазган Трамп. Бирок ал жүрүп жаткан сүйлөшүүлөр дагы деле Ирандан көз каранды экенин баса белгилеп кеткен. Булак Супер KG. Трамп араб өлкөлөрүнөн $5 триллион талап кылууда. Омандык журналист жана эл аралык мамилелер боюнча изилдөөчү Салем Аль-Джахори BBC Arabic каналынын эфиринде АКШ акча төлөтүү максатында Перс булуңундагы өлкөлөргө басым кылып жатканы тууралуу маалыматтар астады. Ал АКШнын бул аймактагы өлкөлөргө рекетчилик кылып жатат деп айыптады. Аль-Джахори шилтеме кылган маалыматтарга ылайык, АКШ президенти Трамп жакынкы чыгыш өлкөлөрүнөн согушту улантуу үчүн $5 триллион жыяны токтотуу үчүн $2,5 триллион талап кылган. Америка лидери бул талаптар жетишилген жыйынтыктар үчүн төлөм деп көрсөтүүдө. Салем Аль-Джахори АКШнын аймактагы союздаштарына карата каржылык талаптары тууралуу билдирүүлөргө түшүндүрмө берди. Ал АКШнын саясатын чоң рекетчилик деп мүнөздөп, Трамп администрациясы Перс булуңундагы өлкөлөрдү коопсуздук жана регионалдык туруктуулук үчүн акча төлөөгө мажбурлап жатканын белгиледи. Булуң өлкөлөрү буга чейин Трамптын аймакка жасаган сапары учурунда АКШга $1,5 триллион чейин инвестиция салууга убада беришкен. Мунун каршысында Америка аймактын коопсуздугун кепилдикке алмак. А бирок убакыт көрсөткөндөй Америка Израилдин Иранга кол салуусунан эң көп сапкы тарткан дал ушул Перс булуңундагы өлкөлөр болуп калды. Анткени бул кыянатчы акимдер Аллага эмес, Америкага, анын аймактагы аскердик базаларына таянышкан эле. Бул алардын бул дүйнөдө кор болушуна жетишүү, ал эми акыреттеги азаптары мындан да коркунучтуу болушу талашсыз. Харун Абдулхак.